Саламатсызбы Алтынай айым, кош келипсиз. Социалдык камкордук деп атап койдук. Алтынай Өмүрбекованын негизги тейлеген тармагы бул социалдык маселелер. Ошондуктан социалдык камкордукка байланышкан бардык суроолорго жооп алууга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Байланыш номерибиз 680606. Мындан тышкары WhatsApp номерине дагы жазып, сурооңузду калтыра аласыз. 0552 68 06 06. Алтынай айым, мына сиздин вице-премьерлик кызматка келгендигиңизге жарым жыл убакыт болду. Менин эсимде апрелдин аяк жагында ошол өкмөттүн курамы келип атканда кызматка сиз айттыңыз эле журналисттерге, мен 100 күндүн ичинде сөзсүз жыйынтык көрсөтөм деп. Жыйынтык болдубу же чама-чарк чектелүү экен? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Албетте өкмөт бул коллегиалдык орган билесиздер. Менимче биздин команда мына биз апрель айында келип өзгөчө социалдык секторда бир топ мындай багыттарды аныктадык. Социалдык тармак бул эң негизгиси бул саламаттык сактоо, социалдык өнүгүү жана билим берүү, маданият тармактары эң негизги. Бул жерде көйгөйлөр өтө көп. Бирок ошонсо дагы саламаттык сактоо жагында биз болсо жанагы азыр мына жакынкы күндөрү 30-жылга чейин программаны, саламаттык сактоо программасын биз бекитсек, ошол жерде мен ойлойм туура бардык багыттар аныкталган. Ошону менен кошо мына биз болсо эң биринчи жанагы биринчи тепкич деп коет, бул первичка. Ошол жерде мен ойлойм туура бир саясат алып барып, айлык баянасын стимулдаштырылуу түрдө төлөөнү чечтик. Бул көптөн бери талкууланып келген маселе болчу, бирок муну болсо чечсе болот экен деп биз эми кандай жыйынтык алып келет, муну болсо биз жакынкы мына мен ойлойм жарым жыл, бир жылдын ичинде анализ кылып көрө алабыз. Социалдык өнүгүү тармакты алсак, бул жерде мына көп жылдардан бери жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын конвенция укуктары жөнүндө конвенция ратификациядан өтпөй канча жылдан бери эле келет бул маселе тууралуу. 2011 жылы Кыргызстан ошол конвенцияга кошулган, бирок жүйөлүү себептер менен ошону ратификациядан өткөргөн эмес. Мына кечээ буйруса комитеттин, социалдык комитеттин биринчи окууда өкмөт берген мыйзам долбоору ратификация жөнүндө өттү. Эми палатага чыгып, мен ишенем депутаттар толук колдоп берет муну. Ошол эле социалдык өнүгүү тармагында жанагы эле пособие маселеси мен ойлойм бардыгын кызыктырат. Ошол кандай биз ошону дагы максималдуу түрдө биринчиден жеңилдетип, элге түшүнүктүү кылып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол эле сүйүнчүнү 2-3 даже жарым жылга чейин ала албаган адамдарды биз мына акыркы жумаларда тыгыз иштеп бүт органдар менен биринчи 7 күнгө кыскарттык. Азыр болсо ошол эле күбөлүк алган жерден ала тургандай кылган кымаларды иштеп системаны киргизебиз деп мына кечээ министр дагы аны айтты. Муну кылса болот. Ошондой эле саламаттык сактоону дагы социалдык өнүгүү тармагындагы толугу менен жана автоматташтырып, бүт процесстерди, кызмат көрсөтүүлөрдүн баарын тең электрондук форматка өткөрүүнүн үстүндө иштеп атабыз. Мен ойлойм бул дагы жакын арада боло турган, ишке аша турган иш. Эми конкреттүү суроолорго өтөлүк. Угармандар, эгерде социалдык негизги көйгөйлөр, алардын чечилишине байланышкан суроолор болсо, анда биздин студиянын мейманы социалдык маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбековадан жооп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Алтынай айым, мына баягы конвенция боюнча жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Анан буга чейин өкмөт деле жогорку кеңеште дайыма айтып келчү эле да, аябаганда эбегейсиз чоң каражат талап кылынат экен депчи. Негизги жумшала турган бюджети такталдыбы? Анан аны Каржы министрлиги таап берчүдөбү же дагы эле моюн толгоп атабы? Кечээ жогорку кеңеште биз болсо бул боюнча баяндама кылганда биз айттык, 6,5 миллиарддын тегерегинде акча керек болот. Бул акча дагы бир заматта эмес, ошол 10 жылдын аралыгында
базасында бөлүнө турган акча. Бүгүнкү күнү деле биз болсо көптөгөн акчаларды ошол эле маселелерге жумшап атабыз. Бирок муну азыр эл аралык стандарттарды киргизип, биз эми ошого умтулушубуз керек да. Анан биз жок бул акча талап кылат экен деп эле күтө берсек, дагы деле күтө беребиз. Ошондуктан ишке ашырууну чечтик. Анан жалпы акчасы мына 10 жылдыга керектүү акча бул 6,5 миллиарддын тегерегиндеги акча. Көбүнчөсү бул жанагы инфраструктура маселесине, ошол эле турак жай менен камсыз кылуу маселеси. Анан 1,5 миллиард бул болсо жанагы инклюзивдик билим берүү, социалдык кызматтар, дагы башка ошондой гана эмелер да, маселелер. Мен ойлойм, муну өкмөт өзүнө милдет катары алгандан кийин 10 жылдын ичинде бул маселелер чечилет. Ошол эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды иш менен камсыз кылуу маселеси дагы негизги көйгөй экендиги белгилүү. Мына мен билгени канча жылдан бери аларга иш таап берүү үчүн мамлекеттин заказынын жоктугунда кендирди кесип келген да. Бүгүн ошол жагдайды өкмөт чечип берип атабы? Муну дагы биз болсо социалдык өнүктүрүү жанагы министрликтин астында койгонбуз. Алар болсо анализ жасап, мыйзам боюнча квоталар берилет, аныкталат. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күнү толук кандуу ал мыйзам беренеси иштебейт экен. Ошондуктан премьер-министр дагы эң биринчи бир отурумдардын биринде ошол жерде бүт министрликтерге, ведомстволордун жетекчилерине кайрылып кеткен. Келгиле бул мыйзамды өзүбүздөн баштайлык. Мамлекеттик органдарга ошол жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды адиси туура келсе тартып, ошол иш менен камсыз кылалык деп. Мунун үстүндө дагы өкмөт иштеп жатат. Бул көзөмөлдө бул маселе. Эми ошол бүгүнкү күндө жана сиз программанын башында учкай токтолуп өттүңүз сүйүнчү маселеге, сүйүнчү пул боюнча. Бир жыл эле мурда, андан кийин мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизип азыр жарым жылга түшүрдүңүздөр. Бирок ошол эле учурда негизи жергиликтүү калк дайыма айтып келет да, сүйүнчү пулду дагы пара берип, эң жок дегенде 300 сом, 500 сом деп шапкасын сурап атып анан берип атабыз депчи. Ушуну кандайдыр бир деңгээлде электрондоштуруп же бир башка жагдайын карап көрдүңүздөрбү? Албетте. Адам ресурсу болбой эле аралаша берет экен да. Бул жерде эми буга чейин дагы муну болсо мындай наличный формада берчү эмес, муну жана банк аркылуу. Бирок ошондо сөздөрдү угуп атабыз, бирок конкреттүү түрдө биз канча кайрылдык, атын айткыла, кайсы башкармалыкта ошондой көрүнүштөр болуп атат десек, мындай бир так маалымат болгон жок. Бирок биз болсо бүгүнкү күнү жана мен айтпадымбы, жеңилдетелик деп. Мына киши келип жанагы информациялык киоск деп атпайбызбы, каттоо кызматынын астында аларга келип арыз таштагандан кийин ошол жерде эле адис сурайт, сүйүнчү аласызбы деп. Анткени бул болсо каалоо менен да, кээ бирлери алат экен, кээ бирлери баш тартат экен, ошондой да учурлар жок эмес. Анан сүйүнчү аласыңар десе, ооба дегенде ошол жерде сразу эле арыз таштагандай болсун деп атабыз. Арыз таштап, ошол эле арызда жанагы банктын эсеби болот. Анан ошол кызматкерлер ошол көрсөткөн банк счетуна которуп коет акчаны бир эле жерден. Албетте мен ойлойм бул абдан жакшы, мындай ыңгайлуу шарттар. Анткени бул пособие эмес, бул жанагы бир жолу берчү сүйүнчү. Уланталы суроолорго Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова жооп берип атат. Азыр WhatsApp аркылуу дагы бир нече суроолор келүүдө, ошондуктан биз мүмкүн болушунча суроолорду дагы тоготер жерин айтууңуздарды каалар элек. Саламатсызбы? Угатабыз сизди. Алло, ассаламу алейкум. Кутманды күнүңүздөр менен нарындан чыгып жатам. Атым Кубаныч, урматтуу вице-премьер-министр. Сиз айтсаңыз, мына жаңы эле айтып өттүңүз да, мыйзам, жакшы мыйзам чыккан, мага эмес, жалпы Кыргызстандын майыптарына 100 миңден ашып биринчи, экинчи топтогу майыптар бар, туурабы? Мыйзам иштебейт, такыр иштебейт. Эми ошо экинчи, үчүнчү, биринчи группада топтогулар жумушка алып койсо жакшы болот эле. Бир мекемеде 20 кишиден ашык болсо 5өө майыптарга ылайык таштырылганда, туурабы? Мага эмес, сиздер туура түшүнгүлөчү, элдер ойлой берет экен, мен чыксам эле өзүнө деп. Аны экинчи суроом. Экинчи суроом, сиз айтсаңыз ушуреки майыптарды кайдыгер карабай ооруканаларга барганда мындай жакшыраак адамбыз да, же болсо ачык эле айтып койгула, биз адам катарынан чыгарып койгонбуз. Рахмат.
Алтынай жумушка орноштуруу боюнча мен айттым, бул болсо премьер-министрдин дагы көзөмөлүндө. Муну болсо мына биз жумуш жана министрликтин астында өзүнчө бир жумушчу топ иштеп чыксын, анализдеп, кайсы жумуштар көп талап кылат экен, кайсы жерге иштей алат экен деп, ошол эле мисалы үчүн ГРС кызматында дагы жана оператор болуп, балким жанагы мамлекеттик кызматта мында 5% ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсун деген дагы азыр деле ошол жана трудовой кодексте ал норма бар. Ошонун өзүнө бул чынында эле көзөмөл кылыш керек да, көзөмөл кылып, талап кылып. Азыр биз болсо ошол биздин бардык министрликтерден бир жалпы маалымат алабыз, кимде канча киши иштеп атат. Анан мен ойлойм, муну дагы өзүнчө бир жанагы коммерциялык уюмдарга дагы мындай агитация кылып, ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, орноштурганга жумуш алып барыш керек. Экинчиден, жанагы саламаттык сактоо тармагында көзөмөл жок деп атканы, бизде болсо жанагы мамлекеттик кепилдиктер программалары бар. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга баарына тең тийиштүү. Ошол жерде бир нече бир 60тан ашык, мен жаңылбасам, категориялар кирет. Бардык жанагы медициналык кызматтар акысыз. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга албетте. Ошондуктан мен ойлойм, байке конкреттүү түрдө кайсы бир эме болсо айтыш керек. Мыйзамда мунун баары тең көрсөтүлгөн. Бизге келген дагы суроолорго өтүп турайын. Жөлөк пул боюнча аябай көп 2 чыгарма мына жазып жиберди. Жөлөк пулда бир жаңы системаны киргизсеңиздер жакшы болот эле. Баягы эле тааныш деген маселе көбүрөөк болуп атат. Жергиликтүү бийликке эмес, мүмкүн социалдык коргоо башкармалыктары иш алып барса жакшы болмок дейт. Бул чынында эле азыр мыйзам түрүндө социалдык министрлик иш алып барат. Мурун болсо айыл өкмөтүнүн деңгээлинде жана аныктаса муктаждыктычы, ошол учурда министрликтин башкармалыктары бир 30% учурларда чыгып, ошону бир мындай мониторинг, контроль кылчу. Азыркы мыйзам талабына ылайык министрликтин жанагы социалдык өнүктүрүү башкармалыктары 100% арыз берген кишилерге чыгып, аны тактап чыгыш керек. Бүт тизмелер электрондук форматта илинсин деген тапшырма берилди. Бүгүнкү күнү айыл өкмөттөрдө ошондой тизмелер бар дейт. Ар бир киши көрө алат, ким алып атат ошол жанагы жөлөк пулду, үй бүлөгө көмөк деген. Анан шарттары дагы мына өзүңүздөр билгендей, азыр мен жана айтып кеткендей 100% чыгып карап чыгат. Пенсиялар алынган жанагы совокупный доходтон. 16 жашка чейин балдары болсо ошого муктаж болгон үй бүлөлөр арыз менен кайрылат. Бирок ошол эле арызга бир мындай канаттырылбайт деген жооп берсе, ошону мындайча айтканда отказной иш деп коет. Ошону өзүнчө топтошот. Анан ар бир киши мага мына себепсиз жөлөк пулдан баш отказ берди десе, ошону биз болсо текшерип карап чыкканга уктубуз. То есть иштердин баары тең азыр болсо, мен ойлойм, жанагы электрондоштурганда баары тең чыгып ошого кирип көрө алышат да, канчалык түрдө мыйзамсызбы же мыйзамдуу түрүндө жөлөк пулдан отказ берди деп. Вот бүгүнкү күнү ошол алуучулардын саны бир 220 миңдин тегерегинде кайрылгандар. Бул мурдагыга салыштырмалуу өсүп атат дегенди билдиреби же тескерисинче? Акыркы 5 жылда 200 ошол миңден бир 270 миңге чейин жыл сайын кайрылат. Бул жөлөк пул, үй бүлөгө көмөк деген жөлөк пулга бир жылда бир кайрылат. Бир жылга түзүлөт бул. Бир жылдан кийин жашоо шарты оңолбосо дагы деле кайрылганга укуктуу. Бирок кайсы бир себептер менен балким жашоосу жакшырып кетсе, албетте ал болсо ал үй бүлө албай калат. Бирок ошого биз дагы мындай көмөк көрсөтүп, ошол үй бүлөгө жардам берип, аларды жөн эле жөлөк пул берип койбой, аларга бир иш менен камсыз кылып, дагы башка маселелерин чечип, консультациялык кызматтарды берип, аларды ошол жөлөк пулдордун ала тургандын арасынан чыгарыш керек максималдуу түрдө. Алтынай айым, жөлөк пул десеңиз эсиме түшүп атат, мына көпчүлүк баягы көп балалуу ата-энелер ошону менен бирге эле мындай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелери кээде көпчүлүк энеси да бул жерде иштебей үйдө балабасын карап отурат да, анан алардын деген жашоо корзинасына эмес, кээде күнүмдүк нан таап жегенге каражаты жок да. Ошондуктан мен жакында эле угуп калдым, ушул мүмкүнчүлүгү
мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энесине атайын бир айлык акы төлөп берүү жагдайы каралып аткан депчи. Бул кандай критерийлер менен анан жоболор менен ишке ашат? Азыр өкмөт чынында эле ушунун үстүндө иштеп жатат. Бизде Кыргызстанда 180 миңге жакын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар. Анын ичинен 30 миң бул балдар. 30 миң балдардын арасында 6 миңге жакын балдар, булар болсо жанагы биринчи группадагы майып балдар. Аларга жана комиссиянын корутундусунун негизинде күндө жанында бирөө кароого муктаж деген эмеси корутундусу бар. Ошол балдардын ата-энесине бүгүнкү күнү жанагы аларды болсо мындай персоналдуу түрдө ассистент деп атап атабыз. Аларга мындайча айтканда айлык десек деле болот да, ошондой бир көмөк көрсөтүлөт деп өкмөт ошонун үстүнөн иштеп чыгып атат. Муну болсо жанагы минималдык корзинага биз болсо байлап атабыз. Бул бүгүнкү күнү где-то бир 4962 миң сом тегерегинде. Анан келечекте ошол балдардын ата-энеси пенсияга дагы укуктуу болот. Анткени ошол эмеден жанагы патент менен социалдык полистер алынат, алардан жанагы отчисление кетет пенсияга. Багы социалдык камкордук дедик эле, бирок негизи билим берүү, маданият жана башка тармактар боюнча дагы бир топ суроолор келип атат. Мен четинен тааныштырайынчы. Алтынай айым дейт, кечээ күнү мектептерде топтолгон акчаны жоёбуз деди. Ошол топтолгон акча мектептин күнүмдүк чыгашалары үчүн коротулуп жатпайбы? Эгер акча топтоо жоюлса, анда мектептин муктаждыктарын мамлекет каржылап береби деген суроону койгон экен. Албетте, биз болсо ошол маселенин үстүндө иштеп атканда, биз биринчиден муну анализдеп чыктык. Эмне себептен жанагындай фонддор пайда болду? Албетте, булар болсо жанагы бюджеттен толук кандуу ошол муктаждыкты жаппагандыгы үчүн фонддор өз убагында пайда болгон. Бирок кээ бир учурларда ошол мындайча айтканда кичине туура эмес так иштеп аткан учурлар жок эмес. Ошондуктан бүгүн кайсы жерде чогулбайлык, билим берүү тармагын талкуулайлык десек, эң биринчи ошол нааразычылыктар болот. Мектептерде өзгөчө бул Бишкек менен Ош шаарында көрүнүштөр бар. Ушул мектептерде качан жанагы акча топтомой токтойт деген суроолорду берилет. Ошон үчүн биз болсо анализдеп чыктык. Бүгүнкү күнү жумушчу топ иштеп атат. Канча чынында эле акча каражат керек? Ошол жана муктаждыктарды жабуу боюнча. Ошонун баарын тең бюджеттен келечекте каржылап, жанагы фонддордун баарын тең жоюуга биз аракет кылышыбыз керек. Муну биз эртең жаап коебуз же тыюу салабыз деп биз албетте айта албайбыз. Бирок мунун ичинде иштеш керек. Бул күн тартипте болуш керек өкмөттө. Ошондуктан биз болсо муну талкуулап 19-20-21 жылдар арасында ошол бир фонддорду жоюп, толук кандуу бюджеттен каржылаганга шарт түзүп берелик деген үстүндө иштеп атабыз. Ушул эле суроону улай дагы бир угарман кайрылып атат да. Мектепте каражат чогултмай түздөн түз ошо мектеп администрациясына, анын ичинде директорго байланыштуу болуп атат. Анан өкмөт дайыма айтып келди, мектеп директорлорун алмаштырабыз, ротация кылабыз деп. Бирок бул мыйзамда каралган эмес экен. Маселени кантип чечесиңер деп сураган. Бизде мыйзам боюнча ротация деген түшүнүк бар. Бирок ал жерде жазылып калган ошо калуу болуш керек да. Ошол эки тармактын тең, мисалы үчүн эки мектепти ротация кыла турган учурда эки директор тең ошого макулдук бериш керек. Бирок андай өтө сейрек болот да. Ооба, ошондуктан ошол мыйзамда эми ошондой каралып калыптыр. Биз эми укуктуу мамлекет болгондон кийин мыйзам менен жүрүшүбүз керек. Андан тышкары дагы бир эме өзгөртүү киргизүү керек эмеспи? Азыр билим берүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр каралып атат. Бул болсо жанагы 65 жашка чейин бул ошол директор боло алат дегенче. Андан кийин кааласа жанагы алардагы пенсияга чыкканда укуктарын биз болсо кыскартпаш керек. Алар балки мугалим болуп кала берет. Бирок административдик жумушта ошол 65ке чейин деп каралып атат. Эми бул мыйзам кабыл алынса, албетте ишке кирет. Андан тышкары жанагы өтө көп, мына 20 жылдан бери иштеп атат деген дагы суроолор болуп атат. Балким ошол жерде дагы жанагы бир жерде 5 жылдан ашык иштей албайт деген балким норма киргизиш керек. Ошону дагы талкуулап атабыз. Анткени мына даже президент дагы, жогорку кеңештин депутаттары дагы 5 анан 6 жылдан ашыкча отура албайт деген мыйзам бар. Балким ошол норманы дагы киргизиш керек. Кээ бир жерлерде действительно 20 жылдан бери отуруп калган киши кээ бир кемчиликтерди көрбөй да коет экен. Ошондуктан мен ойлойм бул азыркы учурдун талабы.
Улантабыз, сиз угуп жаткан Айлампа, студиянын номери 680606. Ошондой эле сиз бизди Марал радиосунун Фейсбуктагы, Ютубтагы баракчалар аркылуу дагы көрүп, анан суроолорду алдына калтыра берсеңиздер болот. Мындан тышкары биз азыр FM 88.5 жыштыгында Бишкектебиз. Ошондой эле бизди аймактардан дагы угуп байланышка чыга бересиздер. Кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсыздар. Сизде өзүңүздү тааныштырып койсоңуз. Атым Жакшылык болот. Мен Алтын эжеге суроо бердим эле. Айтыңыз. Алтын эже мисалы мына 18 жашка бала кезинен майып болгондорго мисалы пособие кошулду да мисалы. Бирок кийин мисалы 10 жаштан же 15 жаштан майып болгондорго такыр кошулган жокпу. Кээ бирөө 2000 алат экен. Мен ошо телевизордон көрдүм, бир кыз 2000 алат экен, 3000 алат экен. Мала алар деле өзүлөрү майып болобу деген жери жок да, бирок жашоо турмушунда алып барып койду. Мисалы аларга деле бир 2000 сом эмнеге жетет деген да, ошолорго да мисалы же райондо жашагандардын кээ бирөөнүн жери жок да, мисалы пенсия алакы только жөлөк пул эле да, мисалы ошо өзүнчө кошулбайт. Ошолорду эле кошуп койсо бир жакшы болот беле деген да негизичи. Рахмат. Азыр керектөө координасы 4962 сом деп каралып атат, Анан чыны менен эле угармандын суроосунун дагы жүйөсү бар экен. Биз болсо июль айынан тартып биринчи группадагы майып балдарга 1000 сом кошулган. 1000 сом, мен жаңылбасам экинчи группадагы 1000 сом, анан үчүнчү группада 800 сом кошулган. Бул биринчи июльдан. Бул 18 жашка балдар, жана биринчи, экинчи, үчүнчү группадагы балдар деп аталган ошол группа биринчи июльдан тартып ошол 1000 сомдон кошулган. 3000 болсо азыр 4000 болгон. Эми бул албетте эң муктаж категория болгондуктан өкмөт мунун үстүндө бул дайыма күн тартибинде бар. Ошол жерде жашоо шартын жакшыртуу боюнча эми мүмкүнчүлүккө жараша да, экономикалык мүмкүнчүлүккө. Уланталы дагы бир угарманыбыз кайрылып атат. Көпчүлүк дейт медициналык жайларга, дарылоо мекемелерине кайрылганда каражатты төлөп кошумча дары-дармектердин бардыгын сатып алабыз. Сиз айттыңыз 2030-жылга чейин мамлекеттик программа кабыл алдык деп. Аныңарда бул маселе чечилгенби деген суроону койгон. Биринчиден 2030-жылга чейин программада эң негизгиси жанагы профилактика алдын ала жүргүзө турган ишке көңүл бурулуп атат. Ар бир адам өзүнүн ден соолугуна жоопту да. Мына жанагы Всемирная организация здравоохранения деген уюм болсо, алар айтып атат 5% ошол саламаттык сактоо тармагынан көз каранды. 95% бул адамдын өзүнөн. Биз болсо туура жашоо образын жашоо ошону алып барсак, мен ойлойм ошол ооруканаларга деле барбасак болот да. Бирок барган учурда албетте биз бүгүн муну карап атабыз. Мына бизде фомс аркылуу, милдеттүү камсыздандыруу фонд аркылуу 2% ошол иштеген адам төлөйт. Иштеген адам эмес, ошол иштеген адам үчүн жанагы мекеме төлөйт. Ооба, алар 2% түзөт. Ошол 2% төлөгөн адамдардын саны бүгүнкү күнү 18%. Ошол 18% бул кимдер? Булар өзгөчө жанагы мамлекет жумушта иштеген адамдар. Калгандарыбыз төлөбөйбүз. Мындайча айтканда да, көп учурларда төлөбөйт экен. Өкмөт тарабынан бюджеттен пенсионерлерге жана 16 жашка чейин балдарга төлөнөт, ар бирөөсүнө. Алар дагы ошол застрахованный болуп саналат. Ошону менен 75% адам бизде бүгүнкү күнү жанагы мындай застрахованный. Бирок 25% булар эч кандай мындай төлөмдөрдү кылбайт. Бирок ошол эле учурда алар дагы ошондой кызматтарга муктаж. Анан албетте жанагы топтолгон акча өтө аз болуп атат. Дары-дармектерге, жанагы башкаларга толук кандуу ошол эле жанагы жогору технологиялар менен операция кылууга оборудование алган бардык ошол адамдар жанагындай отчисление кылыш керек. Башка мамлекеттерде ушундай башка жолдору жок. Анан албетте жана мен айтып кеткендей, мамлекеттик кепилдик программанын негизинде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы бир категориялар бар, 60-ка жакын категориялар. Аларга бардык акысыз деп көрсөтүлгөн. Бирок ошолорго биз мына дени жакшы мындай саламаттыгы бекем адамдар солидарный принцип менен төлөшүбүз керек. Бардык мамлекеттерде
ошол көрсөтүлгөн. Бирок биз болсо төлөп атабыз, ошонун дагы башка кичине шарттары болуш керек. Мисалы үчүн мен төлөсөм, мен кокустан ошол ооруканага жатып калсам, мага ошол канчалык мен төлөдүм, ошондой бир мындай страховой премия берилиш керек. Бизде тилекке каршы бул принциптер кичине иштебей атат. Жеке менчик жанагындай камсыздандыруу фонддору бар, бирок бизде бүгүн мындай маданият жок экен да, адамдар ошого барбайт. Барып төлөмдөрдү кылып, бир жылда бир, мисалы үчүн бир 5000 төлөсө, бир жылда 50.000 сомго жанагындай страховой премия алганга укуктуу деп. Бардык мамлекеттерде ошондой программалар иштейт. Бизде кичине мындай популярдуу эмес. Только ФОМС аркылуу эле, бирок ал жерде мындай как социальный налог катары эле кетип атат. Уланталык студия номер 680606. Азыр дагы бир угарман байланышта. Кулак сизде. Угат аласыз, сурооңуз кайдан чыгып? Мен Нарышарынан чалып жатам. Айтыңыз. Менин мындай суроом бар да, ушу мугалимдерге жанагы ипотека боюнча үй берип атпайбы? Эми ушул туурабы? Мугалимдердин айлыгы аз. Мисалы орган кызматкерлерине бекер үй куруп берип атат. Эмне үчүн бизден мугалимдерге ошондой бекер социалдык үйлөр бербейт? Рахмат. Бул биринчи суроом. Экинчи суроом. Азыр Нарын шаарында тиги мугалимдерге айлык берилбей атат. Эмне себептен? Азыр министерстводо акча жок деп атат. Мына биз азыр каникул мезгили. Канча айдан бери ал элексиздер? Мына ал элекпиз, мына бирине бүгүн 6-сы мына айлык жок. Постоянно ушундай кечигүү менен берилет. Ушуну эмне үчүн карап койбойсуздар? Рахмат, азыр жооп угалып, Алтынай айым. Айлык боюнча мен ойлойм бул жерде маселе жок болуш керек. Эч акча жок деген бул туура эмес. Мен муну тактайын. Бүгүн мына 6-ноябрь, мен ойлойм ушул бүгүн эртең айлык болуш керек. Муну мен контролго алып сурайын. Ипотека боюнча биз болсо мунун дагы үстүндө иштеп атабыз. Ошол жеңилдетүү боюнча, ошол жанагы эң башында төлөй турган бир 30%га чейин акча каражат болуш керек деп атабыз. Албетте мугалимдер муну төлөй албайт. Муну мугалимдер жанагы дарыгерлерге, мугалимдерге балким бир жеңилдетип, мындан вообще эле ошону алып салуунун үстүндө дагы талкуулар болуп атат, же 10%га кыскартуу боюнча, анан жанагы пайызы боюнча дагы бир где-то 5-6% болсо, анан 15 жылга эмес, кичине дагы бир узак мөөнөт болсо, мен ойлойм ошондой мындай ыңгайлуу шарттар түзүлөт деп. Бирок мунун үстүндө биз иштеп жатабыз. Канчалык түрдө муну ишке ашырабыз, муну дагы биз болсо шарт азыр айта албайбыз. Анткени буга дагы жанагы мындайча айтканда узун акча деп коет, муну ошондой дагы эмелер керек. Же бюджеттен толук кандуу бөлүнүш керек, же болбосо жанагы биз тышкы жардам катары тартылаткан акчаны, ошону болсо мисалы үчүн 25-30 жылга алсак, ошону толук кандуу ошол мугалимдер менен дарыгерлердин ипотекасына деп жумшай турган шарттар болуш керек. Бирок мен айтып кеттим келет, ошол ипотека жөнүндө сөз болуп атканда дайыма ошол именно мугалимдер менен жанагы дарыгерлердин шарттар боюнча талкууланат. Кийинки угарман сурап атат, ошол мектеп мугалимдеринин 40 жылдык дагы чейинки эмгек стажысы барлардын пенсиясы деле өтө аз болуп калып атат дейт да. Ушуну кандайдыр бир деңгээлде чечүүгө болобу деп кайрылган экен. Оштон Бектемир аттуу угарман. Эмтилекке каршы мугалимдердин мурда аз айлык калган, айлык маянасы аз болуп, анан ошол дагы жанагы пенсияга мындай төлөмдөрдү саналып атканда ошонун баары тең каралат да. Анан ошол менен ошол пенсия дагы азыраак болуп атат. Бул маселе бир нече жолу Жогорку Кеңеш тарабынан дагы, элдер тарабынан дагы көтөрүлүп атат. Албетте муну жаңы башка бир система киргизүү менен эле чечпесе, бүгүнкү күнү ошол мыйзам, бүгүнкү күндөрдүн мыйзамына ылайык ошондой шарттар. 14 ноябрга чейин биз болсо бир жумушчу топ түзөлүк деп чечтик кечээ өкмөт астында. Ошол жумушчу топко жанагы мугалимдердин айлык маянасын жаңы шарттарда төлөнү мүмкүнбү, ошолорду кандай кылсак башка бир системага өтсөк болобу деген суроону биз болсо жумушчу топ аркылуу иштеп чыгалык деп атабыз. Мындай тапшырманы Жогорку Кеңештен дагы бизге берди. 1 январга чейин ошол мугалимдердин айлыктарын жаңы бир формаларда
да төлөөнү сунуштарды киргизсин өкмөт деп. Ошондуктан кимдин кандай бир мындай азыр учур менен пайдаланып айтып кетейин, өзүнө ушул эксперт, ушул тармакта эксперт деп эсептесе, бизге жардам берем десе, кандай бир ойлору болсо, биздин билим берүү отдел аркылуу ушул жумушчу топко кирсе болот. Пенсия темасын алайлы. Азыр чет өлкөдө иштеп аткан биздин эмгек мигранттардын пенсияга чыгуу маселеси кандай чечилип атат? Бул жерде эми ар бир ошол мигранттар жүргөн мамлекеттер менен жеке сүйлөшүүлөрдүн негизинде, мисалы үчүн Корея мамлекетинде, Түштүк Кореяда жүргөн биздин мигранттар ошол жерде официалдуу түрдө иштеп, жанагы отчисление кылган учурда алардын топтолгон акчасы бияка мамлекетке келгенден кийин бияка каторулуп берилет. Ошондой келишимге кол коюлган. Россия мамлекетинде иштеп аткан биздин мигранттарга дагы ошондой шартты түзүүнүн үстүндө сүйлөшүүлөр болуп жатат. Алар болсо ошо официалдуу түрдө, эң негизгиси бул жерде официалдуу түрдө иштеш керек. Ошолор кайсы мекемеде иштеп эметсе, ошолордун жанагы кылган отчислениялары болсо кайра мамлекетке которулуп берилет деген шарттар каралып атат. Бирок көп учурларда ошол эле миграцияда жүргөн биздин жарандар биздин эле социалдык фонддун жана полистерин алса болот. Полистерин алган учурда ошол пенсияга отчислениялары кете берет. Бирок албетте ошону бүгүн ойлонуш керек. Жаш маалында анан пенсияга келип калганда жөн эле мындай как пособие катары болуп калат да булчу. Уланталы программабызда суроолорго Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова жооп берип атат. Сурооңузду байланышуу мүмкүнчүлүгү болбосо, анда WhatsAppка калтыра бериңиз 0552 68 06 06. Мындан тышкары бизде Facebook баракчабызга дагы сурооңузду калтырып, ошондой эле бүгүнкү маекти көрө аласыз. Кезек сизде, кайрадан угарман, саламатсызбы? Мен саламатсыз, кайрадан мен жакшылык менен травмачым калды ғой, Алтынай эмчи. Мен мындай да осындай. Мисалы, азыр биринчи топ, экинчи топто коштук, бирок кийин майып болуп калгандарга кошулбай калат да, мисалы, жөлөк болчу, мисалы, эме актачы. Ошолор баягы көп эле адамдар нааразы болот да, баягы адамдар, майып болуп калгандарчы. 18 жаштан кийин же 20 жаштан кийин майып болгондор ғой, 3000 сом алса ошондой эле алып калды да, ошолор кичине чөмөсү болуп, алар эмне кошулган жок деген ой пайда болот да. Рахмат. Рахмат. Мен жана айтып кетпедимби, мамлекеттин экономикалык мүмкүнчүлүгүнө жараша азыркы учурда жанагы балдарга кошулду, майып балдарга, жанагы башка категорияларга өз убагында мүмкүнчүлүк болгондо аларга дагы албетте каралат. Мен жана айтып кетпедимби, бул эң муктаж болгон категория, ошондуктан өкмөттүн күн тартибинде бул дайыма маселе бар. Кийинки дагы бир бизге WhatsApp аркылуу кайрылган угарман сурап атат. Саламатсызбы? 69 мектеп гимназияда бир жылда 10 миллион сом чогултууларын дейт. Кызыгып көрүңүзчү, Сураныч Алтынай Сейитбековна, бул акча сиз жок кылабыз деген коррупциялык системанын өзөгү деп эсептейм. Шаардагы мектепке бала бакчаны балага орноштургандан көрө жогорку окуу жайга орноштуруу оңоюраак болуп калды дейт. Азыр эгер бул угармандын координаты керек болсо, мен эфирдин аягында сизге берем. Эми орноштуруу боюнча азыр болсо бала бакчаларга Бишкек шаарында пилоттук негизинде электрондук тизме болгон. Муну дагы мектептерге дагы киргизебиз деп билим берүү министрлиги айтып атат. Бул маселе эмнеден жаралып атат? Жанагы бала бакча менен мектептин жетишпегендиги боюнча. Мына эмки жумада биз болсо жогорку кеңешке бул маселе боюнча талкуулайбыз. Ал жерде мына бүгүнкү күнү бир 600 мектеп жалпы мамлекет боюнча керек деген маалымат болуп атат бизде. Анын ичинен 193 мектеп бул болсо жана авариялык абалдагы мамлекет боюнча мектеп. Тилекке каршы өз убагында көп бала бакчалар жанагы приватизацияга берилип, башка бир уюмдарга берилип кеткен экен. Бүгүнкү күнү эми аларды кайра мамлекетке кайтаруу боюнча жумуштар алып барылып атат. Бирок биз болсо ага гана расчет кылбай, өзүбүз дагы мындай бала бакчаларды салып, ошончо кандай бул маселени чечсе болот деп, биз болсо жанагы ГЧП аркылуу чечелик деген бир ойлор болуп атат. Муну дагы мен ойлойм эң биринчи ошо Бишкек шаары менен Ош шаарынан баштасак, бир нече бизде жыйындар өттү бул боюнча. Бул дагы кандайдыр бир жеңилдикке алып келет деп ойлойм. 69 мектеп боюнча карап көрөсүз анда, бир жылда 10 миллион сом чогултулат дейт. Ал жерде мен ойлойм жанагы фонд аркылуу чогулса керек, бирок канчалык ачык айкын аны албетте карап чыгабыз.
Кийинки угарманыбыз сураган экен, Бишкектеги балдар үйүндө тарбиячынын айлыгы 2530 сом. Ал эми жумушту жасаган дейт, бала тарбиячынын айлык маянасы 6-7 миң сом, айырма эмне үчүн болуп атат? Ушуну дагы карап койсоңуз деген өтүнүчүн келтирген. Макул, жазып алайын мен. Муну дагы мен программанын аягында сизге берем. Кийинки угарманыбыз кайрылып атат. Качан социалдык өнүгүү министринин орун басарлары дайындалат деп кайрылган экен. Менин билишиме караганда министр көрсөтмө берди, представление ошол орун басарларына, анан премьер-министр тарабынан кол коюлса, жакынкы күндөрү мен ойлойм бул маселе чечилет. Алар ким экенин азыр ачыктай албайсыз. Бул тармакка мындай тажрыйбасы бар адамдар келет атабы? Албетте, бул жерде премьер-министр дагы талап койгон, адис болсун деген. Ушул тармакты билген, ушул кесипкөй болуш керек, анткени өтө оор тармак. Ушул жерде бүт ошол ишти биле турган адамдар болсун деген талап коюлган. Саат жебесе 9-дан 12 мүнөт өткөндүгүн көрсөтүүдө. Демек программанын аяктарына саналуу гана убакыт калды. Демек тезирээк жана бат-бат суроону берүүгө аракет кылыңыз. Кулак сизде, саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угатабыз сизди. Кубанычбек, Бишкек шаарынан. Эжеге суроо берели дедик эле. Менин ушу жана фонд обязательное медицинское страхование. Ушу структураны жоюу эле Минздравдын өзүн эле калтырса туура болобу дейм да, ушунун управлениясына эле, администрациясына эле жанагы фонддун 2%-ын көп акчасы кетип калып атат го дейм да. Ошону ойлоштурсаңыз. Рахмат, жакшы суроо экен. Мындай консолидациялык бюджети бул болсо 17 миллиарддын тегерегин түзөт. 1-4 миллиард бул болсо жанагы саламаттык сактоо министрлиги бөлүнгөн акча, алардын бюджети. Ошол 13 миллион тегереги бул болсо жанагы ФОМС аркылуу түшө турган акча. Жана мен айтып кеттим, ошол акчанын аз эле көлөмү бул болсо жанагы биздин 2% төлөгөнүбүз. Калганын баары тең мамлекеттен дотация пенсионерлерге жана балдарга. Ошондуктан буну жоюу боюнча бир топ талкуулар болгон. Бирок муну ошол талкуунун негизинде ушундай структура болуш керек деген бир жыйынга келгенбиз. Анткени бул ФОМСтун азыр эми убакыт ченели болуп атат. Мында түшүндүрүп бергенгечи, мына мисалы үчүн биз ооруканага жатып калгандан кийин бизди дарылап, анан бизге ошол канчалык туура дарылады, ошону именно ФОМС текшерет. Туура дары-дармек жазып бердиби, туура дарыладыбы деп, анан бизге төлөнө турган акча дагы ошол ФОМС аркылуу кетет. Бул жерде мындайча айтканда заказчик и поставщик услуг. Анан бири-бирин бул эки уюм көзөмөлдөп турат. Ошондуктан мен ойлойм бул деле бир четинен туура, бирок муну болсо толук кандуу иштетиш үчүн жанагы страховой принципке негизи өтүшүбүз керек. Айрым ооруканаларда барганда жатаарга орун жок учурларды билесизби дейт. Өзгөчө бул жугуштуу оорулар боюнча клиникада качан маселени чечесиңер айта берип тилибиз тешилди деп кайрылган экен кийинки угарман. Ошол эле жугуштуу оорулар боюнча биздин инфекциялык ооруканага акыркы 8 жылда бир 13 миңден 80 миңге чейин кайрылуулар көбөйүптүр. Бул дагы эмнени билдирет? Бул көбүнчө жанагы биздин балдарга профилактикалык жумуштар өткөрүлбөй калганы дагы билинет. Ошол эле Боткин оорусу, булар болсо жанагы дайыма колду таза кармап жууш керек дегенде уже айтылбай калгандан соң балдар дагы билип билбей ошондой жанагы баштапкы медициналык жардам көрүүнүн сапатынын жоктугу. Албетте. Мына ошол көрсөткүчлөрдү эметип атат да. Анан жана орун жоктугу. Мына мисалы үчүн айтып кетейин, биз анализ кылсак, кээ бир учурларда ооруканага мисалы үчүн мындай грипп менен дагы жатып калган учурлар болот. Бирөөнүн ордун кармап. Ал баары тең ошол эле поликлиника аркылуу биринчи тепкичте дарылай турган оорулар. Ошон үчүн жанагы ФОМС ошого керек. Жанагы необоснованный госпитализацияларды жоюу боюнча. Ошондуктан бул мындай абдан мен ойлойм чоң системада муну эметиш керек. Ошол эле саламаттык сактоо темасын улай сурагым келип атат. Алтынай айым, мына Бишкектеги тез жардам көрсөтүү кызматына келген автоунаалар боюнча алардын көпчүлүгү багы техникалык, спецификалык нормаларга жооп бергебей тургандыгы, анан каражатты биз кайтарып алалык десек, алар бербей аткандыгы боюнча маселелер ушул күнгө чейин көтөрүлүп келатат. Эмне өкмөттүн алар менен бир мунасага келүүгө мүмкүнчүлүгү болбой атабы? Ушул компаниялар менен бир топ сүйлөшүүлөр болгон. Муну болсо жанагы немецкий банк развития ошолор
аркылуу техникалык грант берилген. Ошол автоунааларды алуу боюнча 15 автоунаа 15 келген. Аны биздин жанагы топ иштеп чыгып аныктаган. Ошонун 8өө пайдалууга болбойт. Негизи эле жетүүсүн мындай өзүнчө дагы бир мындай кошумча бир элементтерин каралса пайдаланса болот деген. Бирок акыркы чечимибиз ошонун баарын тең ошол автоунааларды тендерден утуп бизге поставка кылган компания кайра кайтарып алып акчасын берсин деген бир чечим болгон. Муну болсо саламаттык сактоо министрлиги аркылуу эмес, ошол банк өзү тендер өткөрүп, ошол автоунааны берген компанияны аныктаган. Ошондуктан бул процесс кичине мындай оорго болуп атат да. Бирок бир нече жолу жолугушуулар болду. Акыркы жолугушуу ошол компания менен Голландиянын компаниясы экен. 1-ноябрда министр жолуккан. Азыр канча автоунаа тез жардамга жетишпейт? Бишкек деле алалычы, багы эл көп жашаган. Мен азыр эми так санын айта албайт экен, бирок көп эле автоунаа жетишпейт. Макул, анда мындай маселеде Бишкекте акыркы бир 10 жылдан бери эле ошол тез жардам кызматынын өтө жайбаракат иши боюнча сын пикирлер айтылып келе жатат да. Анан бюджеттен алардын материалдык, техникалык базасын чыңдоо, дарыгерлердин штаттык бирдигин көбөйтүү боюнча маселени чечсе болобу? Башка структуралардан оптимизациялапчы, ошол эле Бишкекте мисалы баштапкы жардам берүүдө кыскартууга барып атпайбы? Ошолордун эсебинен кароого болобу? План барбы? Бул жерде эми эки жол бар. Биринчиси жана сиз айтып кеткендей бюджеттен карап берүү, жаңы автоунааларды алып, ошол эле бригадалардын санын көбөйтүп, экинчи жолу бул жанагы государственный частное партнерство деп коет. Биз болсо муну ошол компанияларды кызматташтыкка чакырып, алар болсо өзүнүн автоунаалары менен кирип, а биз болсо жанагы бригадаларга төлөнө турган акчаны каржылап беребиз бюджеттен. Бул кайрылуу болгонбу ошондой? Анткени ишке ашышы кыйын эмеспи? Ошол мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциби мыйзам кабыл алынган менен иштебей аткандай? Мыйзам кабыл алган, бирок бүгүнкү күнү саламаттык сактоо тармагында гемодиализ гана иштеп атат. Ошол эле принципти киргизсек болот. Муну мен мурунку дагы бир интервью бергенде муну айткам. Министр менен муну талкуулап, бир жогорку кеңештин бир фракциясы дагы ошондой бир сунуштарды киргизген. Анан Кызылай коому дагы ошондой принциптер менен иштөөгө компаниялар даярдык көрсөтүп атат деген дагы маалыматы болгон. Мунун үстүндө азыр как раз биз иштеп жатабыз. Чынында канча бир бригаданын чыгымы канча болот экен, канча акча төлөшүбүз керек мамлекеттен. Анан биз болсо Бишкек шаарында эмес, бир мындай пилот катары балким бир Шапоковпу же Кант шаарын алалык деген бир эмебиз болгон да, пландарыбыз. Кыргыз-түрк ооруканасы качан ачылган турат? Башында ачылат деп, аны Түркиянын биринчи канайы менен Кыргызстандын биринчи канайымы барып ошол лентаны кесишти эле, бирок бүгүнкү күнгө чейин эшик ачылбай турат. Анан коом сурап атат да, эмнеге ачылбай атат? Башка бир саясаты барбы деп? Эч кандай саясат жок. Түркиянын президенти бияка келгенде келишимге кол коюлган. Азыр болсо 3 тилде болуш керек. Англис, түрк, ана кыргыз тилинде. Азыр Иштер министрлиги аркылуу ошол Турциядан биз болсо жана келишимдерди күтүп атабыз. Алар да кол коюп берген соң биз болсо жогорку кеңешке ратификацияга бул келишимди беребиз. Ратификациядан өткөндөн кийин анан гана толук кандуу ачылат. Бүгүнкү күнү бүт жабдыктар, оборудование келип жатат. Иштөө принциптери аныкталган. Кандай иштейт бул? Мамлекеттик болуп эсептелет да? Бул мамлекеттик оорукана, толугу менен мамлекеттик оорукана. 3 жылдын ичинде Түркия мамлекетинин дарыгерлери дагы келип жардам берет. 3 жылдын ичинде башкы дарыгери түрк мамлекетинин болот, орун басарлары Кыргызстандан. Анан ошол иштеп жаңы принциптерин көрсөтүп, ошол бир мындай как пилоттун негизинде жаңы бир технологияларды колдонуп, ошол жерде үйрөтүп, анан 3 жылдан кийин толук кандуу мамлекетке өткөрүлүп берет бул оорукана. Уланталык кийинки угарман, саламатсызбы? Угатабыз сизди, угарман. Сурооңузду айтсаңыз. Мен суроону айтайын, бул биздин вице-премьерге суроо берейин дедим. Айтыңыз. Көпчүлүк жерлерде бул мектепти жөнүндө суроо берейин дедим эле. Мектепти директорлорду бир 5 жылда бир которобуз деген бир сөздөрдү уктук эле. Анан азыр эл арасында депутат, министр болгондон көрө школдун директору болсоң, миллионер болосуң деген сөздөр болуп турсун, жакшылап текшерсеңер жакшы болот эле мектептерди. Анархия болуп кетти го дейм, мектеп директорлору болсо кичине сүйлөшпөйт.
Рахмат сизге. Жоомда айтып кеттим, азыр билим берүү мыйзамына өзгөртүүлөр каралып аткан. Бул биринчиден жанагы чектөө боюнча, возраст боюнча чектөө киргизүү боюнча, экинчиси жанагы угарманыбыз айтып кеткендей 5 жылга шайланса деген. Ошондуктан мен ойлойм муну мыйзам түрүндө чечиш керек, бирок күн тартипте бар бул маселе. Кийинки угарман, мен 3 балалуу болдум, чоң уулум 5-класста окуйт, бир да жолу пособие ала элекмин, канча жолу бардым, тиги жака, бул жака деп эле документ керек, мындай деп убара кылышты дейт. Мурдагы жылдары пособияда ала алам, мурдагы жылдар үчүн дагы пособие ала аламбы? Сураныч түшүндүрүп койсоңуз, үлүш жерим жок деп кайрылган. Пособиянын ала турган өзүнүн шарттары бар, документтери бар. Тиги жылга албетте ала албайт. Ушул арыз түшкөндөн кийин чыныгы эле бул үй бүлө ошол жөлөк пулга, үй бүлөгө көмөккө муктаж деген чечим чыгса, албетте ал киши ала алат. Анан мен ойлойм, министрликтин сайтында, мен жаңылбасам, ошондой маалымат болуш керек. Толук кандай документтер керек. Бирок индивидуалдуу түрдө бул угарманыбыз кайрылса болот. Биз муну изилдеп чыгышыбыз керек. Эмне себептен мына канча кайрылып атам деп айтат. Эмне себептерден берилбей атат. Бул жерде убара керчилик тартпасынан түз ошол райондун жашаган жердеги эле социалдык башкармалыктарга кайрылса болот экен да, туурабы? Албетте. Кийинки угарманыбыз кайрылып атат. Чүй облусундагы мектептерде акча чогултуу боюнча өкмөттүн маалыматы барбы? Кылмыш иши козголгон экен билим берүү бөлүмүнөн, бирок жетекчилер иштеп атат дейт. Эсеп палатасы келди, мугалимдерден жалпысынан 280 000 чогултулган деп айтып жатышат. Аудит эсеп палатасы келди, ушуну көзөмөлдүк алсаңыз жакшы болот эле деп кайрылган. Мен жаңылбасам, бул Чүй Токмок билим берүү башкармалыгы боюнча сөз болуп атат. Бул боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Анткени чынында эле арыздар түшкөн, ошондой акча чогултуп атат деп. Мен жаңылбасам, кылмыш иши дагы козголгон. Демек азыр ошол рамкада каралып атат бул иш. Чектетүү боюнча билим берүү тармагына министринен мен тактайын. Азыр чектелдиби, чектеткен жокпу, мен маалыматым жок экен бүгүнкү күнгө. Бирок тактап айтып беребиз. Кылмыш иши козголгон. Балдар үйлөрүнүн маселесине көңүл бөлүнөбү дейт. Ал жакта дейт, моралдык, психологиялык абалга бир көзөмөлдү кылыныш керек го деп калтырган экен. Эми бул боюнча абдан чоң жумуш алып барылып атат. 2012 жылдан тартып жана ошол балдар үйүн оптимизациялоо боюнча жумуштар алып барылып атат. Мына азыр президенттин көзөмөлүндө бул жумушчу топ түзүлүп, кандай жумуштарды алып барыш керек аныкталып, рекомендациялар чыкты. Бирок албетте биздин эң негизги максат ар бир бала үй бүлөдө жашаш керек. Өзүнүн биологиялык үй бүлөсү болобу, же багып алган үй бүлө болобу, кандай болсо дагы ошол багып алам деген кишилерге дагы шарт түзүлүп, мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүлсүн деген ыкмалардын үстүндө иштеп атабыз. Ошол балдарды алып, тарбиялап үйдө келечекте ошол балдар үй толугу менен эле жок болсун. Ар бир бала үй бүлөдө жашасын деген максат турат өкмөттүн астында. Кийинки угарманыбыз кайрылып атат. Алтынай айым, айтыңызчы, Кыргызстанда бала сатуу боюнча абдан катуу ызы чуу болду эле дагы аягында унутулуп баратат. Ошол кармалган дарыгерлер боюнча иш аягына чыктыбы, кандай жаза колдонулду деп сураган. Бул унутулган жок, кылмыш иши козголгон, укук коргоо органдары мунун үстүндө иштеп атат. Биз албетте кийлигише албайбыз. Мен ойлойм жыйынтыгы болот, анткени өтө резонанстуу иш болду. Бирок биз болсо бул маселени албетте көзөмөлдө кармашыбыз керек. Анткени эми мына абдан көп болуп атат деп айтып атат, бирок бүгүнкү күнү мына аныкталган ошол жумуш иш болуп атат. Кимде кандай маалымат болсо, мен ойлойм укук коргоо органдарга кайрылыш керек. Арыз менен бул жөн эле сөз болбосун да, чынында эле ошондой сатуулар болсун. Бирок ушул Бишкектеги жана төрөт үйлөрүнө кандайдыр бир көзөмөлдүк мындай ишин кароо жасалыш керек окшойт. Албетте биз болсо азыр электрондук журнал дегенди киргизип атабыз. Ар бир төрөлгөн бала онлайн ошол электрондук журналга киргизиш керек. Буну болсо ошону көзөмөл кылыш үчүн биздин айымдар өз убагында жанагы учетко туруп, анан учетко туруп, ошол учетко тургандан кийин ошол бардык маалымат ошол айым боюнча болуш керек, төрөт үйүнө чейин жеткенче. Анан ошол жерде дагы маалымат болуш керек. Ошол айым төрөдүбү, эмне болду деп. Ошондуктан электрондук журнал киргизилип атат. Бул жана мен айтпадымбы, саламаттык сактоо тармагын толугу менен автоматташтырабыз деп. Ошол жерде бирден бир ошол эме дагы бар, электронный журнал родов. Азыр Кыргызстанда демографиялык өсүүнүн абалы кандай?
тенденциябыз? Жакшы, бир 180 миңге чейин жылда төрөттөр болот. Каза болгон кишилердин саны бир топ аз. Ошондуктан демографиялык жакшы эле өзүлөр бар. Бунун үстүндө дагы биз албетте иштешибиз керек. 5 жылда, 10 жылда канча демографиялык өсүү болот. Анткени бунун баары тең жанагы инфраструктурага байланыштуу. Ошол эле бала бакча, мектеп, ооруканаларга. Дагы бир жагдай, мисалы мен 1-2 күн мурун ушул маалыматты окудум. Башка КМШ мамлекеттеринин ичинде Кыргызстанда дагы жанагы алкоголдук продукцияларды колдонгондордун саны, ичкендердин саны тактап айтканда кескин азайган экен да. Демек, бул жерде бизде баягы күнүмдүк көйгөйлүү маселелерден тышкары дагы улуттук генофонддун абалына мындай бир анализ жасалып турабы? Эми албетте бул биз болсо буну бирден бир кылып карашыбыз керек. Негизги приоритет бере турган. Приоритет анткени негизи эле биздин жарандардын саламаттык сактоосу, ошол эле ошону менен байланышкан бир топ маселелер бул жана сиз айткандай генофонд маселеси дагы бар. Бул өтө комплекстүү проблема да, маселе да. Муну болсо бир сөз менен же бир эме менен айта албайбыз. Муну бир комплекстүү түрдө кандай чечиш керек? Жанагы эле спорт менен туура жүрүш-туруш болуш керек деп, ошонун баары тең бул жанагы программага кирет. Спорттук Кыргызстан деген программа чыккан, ошону дагы мен ойлойм таанышса болот. Жанагы эле 20-30 деген саламаттык сактоо тармагы боюнча программада именно алдын алуу боюнча иштерди кандай алып барыш керек, ошол жерде мен ойлойм толук жакшы жазылган. Биздин дагы жарандар ошол программалар менен таанышып, окуп, өзүнө дагы бир мындай бир керектүү ыкмаларды таанышып алса жакшы болот эле. Чоң рахмат. Албетте менин да берейин деген суроом сизге абдан көп эле, угармандардын да айрым суроолоруна жооп ала алганыбыз жок, бирок негизги суроолор абдан көп. Анан аны түздөн түз ар бир министрлик жооп бере турган дагы суроолор болду. Аларды биз ошол министрликтерге жолдойбуз. Сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Мындай сунуш катары да мен ойлойм эмки эфирлерде бир конкреттүү түрдө бир тема менен сүйлөшсөк, анткени социалдык маселе өтө чоң да. Анан мындай кичинеден эметип койсок туура эмес болот. Ошондуктан бирок угарман байланышка чыкканда сөзсүз ал маселесине жооп алгысы келет да, ал жагын дагы эске алып атабыз. Албетте да. Бирок бир конкреттүү тема менен эмки жолу чакырсаңыз, мен ойлойм мындай толук кандуу сүйлөшө алабыз. Анан тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү дагы мындай эфирге чакырбастан биз суроолорду жөнөткөндө ошо адрестүү түрдө ошол угармандарга жооп берип койсо дагы бул абдан жакшы болот эле да. Негизи министрликтерде мындай бир икемдүүлүк, эл менен иштөө жагы жетишпейт да. Муну сизге багы вице-премьер-министр катары кулагыңызга күмүш сырга катары айтып коелук. Чоң рахмат. Суроолорго Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Алтынай Өмүрбекова жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман болуңуздар.